Aprel okuyasında егерде üçüncü күчтөр болбогондо эч качан бул оппозициядагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү төңкөрүштү да жасай алмак эмес, бийликке да келе алмак эмес. Канчалаган балдар, күнөөсүз балдар апрел окуяларында каза болуп, жабыр тартты. Канчалаган имараттар талкаланып, канчалаган зыяндар болду. Канчалагандары жаракат алды элдин. Ушулардын азыркы мезгил көрсөтүп атат. Жок, баки эмес, ушул убактылуу өкмөт күнөөлүү болгон экен да. Ушулар уштурган экен да. Үчүнчү күчтөргө таянып алып, өздөрүнүн максаттарына жетиш үчүн. Ош окуясында канчалаган адамдар өлүп кетти, кырылып. 400 канча 500ге жакын деп жүрөт, а чындыгында бир топ өлүм көп болгон эки тараптан тең. Табылбай дайынсыз калып кеткен канчалаган адамдар, жарандар болду. Элдин канынан пайдаланып байыгандар болушту да. Кызмат, жооптуу кызматта турушуп, канчалаган миллиондогон жардамдар келип жатты Ош окуясынан кийин. Ош шаарын турукташтыруу максатында талкалаган бардык жерлерди калыбына келтириш максатында, элге жардам катарында бум жардамдар эсепсиз келип атты. Эл аралык уюмдардан, кошуна мамлекеттерден, Кыргызстандан эбегейсиз чоң жардамдар келип атты да, каражаттар. Азыркы учурда азыркы бийликке колдогондор да көп болуп атат, колдоочулар көп өтө кылып аткан иштерине. Ошол эле мезгилде сындап жаткандар да жок эмес. Реалдуу конкреттүү сындагандар да бар. Анан эптеп эле упай топтош үчүн жаманатты кылышка аракет кылгандар дагы жок эмес элдин арасында. Аны көрүп атабыз. Чындыгында бир топ жакшы иштер болуп атат. Ырааттуу реформалар жүрүп атат. Бардык тармактар боюнча реформалар жүрүп, сандан сапатка өтүү багытында иштер алып барылып атат. Айлыктар көтөрүлүп атат, пенсия, пособиялар көтөрүлүп атат. Элде бир топ социалдык объектилердин курулуштары, согуштук жактан курал-жарактардын алынып жатышы мамлекетибизди коргоо үчүн чоң мааниге ээ болуп жатат. Сиз мүчө болгон көз карандысыз коомдук комиссия Ош окуясы боюнча эмне иштерди алып бардыңыздар, кандай жыйынтыктар болуп атат, ошол боюнча бир айта кетсеңиз. Комиссия 2010 деп түзүлгөн, өзүңөр билесиңер. Мунун максаты тарыхтын ачылбаган сырларын ачуу болду. Мунун максаты ошол тарыхый окуяларга калыс, объективдүү, артыраптуу изилдөөнүн негизинде баалар берилип, тарых үчүн чындыкты толугу менен эл менен бийликте ачуу максаты болгон. Сиз ошол Ош окуясында 2010-жылы сиз кайсы жерде элеңиз ошондо? Ош окуясында мен Бишкекте болчумун. 10-июнь күнү биз Бишкекте болуп, сот болуп иштеп атканбыз, жыйын болгон. Кечинде звонок болуп калды. Мен бала чакам Оштон звонок кылып калды эле. Эч нерсени ойлоп эле ала койсом, мылтык автоматтардын атылып атышы, бакыр көкүрүп, тарса турс болуп ошол ой согуш башталып кетти деп эле ыйлактап калышты мен, аялым, кызым. Анан аларды биз эвакуация кылып туугандары алып чыгып кетишти. Ошондо көрсө июнь окуясы башталган экен Ошто. Сиз кийин кайсы мезгилде бардыңыз Ошко? Мен Ошко бардым, 12-синде бардым. 12-де барганыбызда, ошо Ошко жакындаганда биз такси менен кеттик. Оштун үстү кара булут, толук шаардын үстү кара булут болуп, шаарда тынымсыз октор атылып жаткан экен. Биз кирип аралап баратканда күйүп аткан үйлөр, талкаланган имараттар, ушунчалык шаардын ичи коркунучтуу абалда болуп калган экен. Ошону аралап өтүп, туугандарды таап, бала чакага жолугуп, анан bir sutка болуп
Anam keyingi günü biz anam Kızılkaya tarafka çıkıp kettik. Эми ошол бир канча иликтөөлөр болду. Көз карандысыз жогорку кеңештин комиссиясы карады. Парламенттик чет мамлекеттен келген комиссиялар карады. Сиздердин иликтөө бүгүнкү күндө көз карандысыз иликтөө эмне бир жаңылыктарды ача алышты? Муну алып караганда бул апрель окуясы менен июнь окуясы өзү бөлүп карауга мүмкүн эмес да. Bölüp karauga mümkün emes деп ойлошолук, ошондой эле болуп чыкты. Ошондой иликтөөлөрдүн азыр да уланып атат, но азыркы маалыматтар биз тапкан, изилдеп топтогон жагдайлар боюнча, материалдар боюнча бул экөө тыгыз байланышта. Муну башталыш кандай болгон? Бул Курманбек Сайлович Бакиев бийликке келген күндөн баштап убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү оппозицияда өтүшкөн. Аны бары элге белгилүү. Өткөндөн кийин булар саясий жол менен Курманбек Сайлович Бакиевден бийликти алабыз деген максатта көптөгөн митингдерди, акцияларды өткөрүшүп, жерлерден нараачылык туудурабыз деп аракет кылышкан. Бирок эл муну кабыл албай койгондагы булар барган жерлерде тукум менен уруп, баклажкалар менен уруп, буларга тескери көз караштарын билдирип туруп алган. Анан бул апрель окуясында эгерде үчүнчү күчтөр болбогондо эч качан бул оппозициядагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү төңкөрүштү да жасай алмак эмес, бийликке да келе алмак эмес. Мисалы буга мисал катары мына эми бул баарыга белгилүү болуш керек. Жанагы ошол курал жарактардын форумдун алдында пайда болуп калышы, мерген эмелердин жанагы снайперлердин Бекназаров айткан пайда болгондон кийин жогоруп кетиши, көптөгөн жанагы алган жаракаттардын, атылган октордун көбү ошол изилдөөлөрдүн эксперттердин изилдөөлөрүндө бар арттан атылган октор арттан тийгендиги белгилүү болгон ошол маалдарда. Ошонун баарын трассологический экспертизалар муну тастыктаган. Бул деген сөз бул сөзсүз түрдө кандайдыр бир үчүнчү күчтөр каржылык колдоолорду кылып, курал жарак менен колдоолорду кылып, ошол даярдаганга жардам беришкен да окуясына. Сиз үчүнчү күчтөр деп кимдерди мындай ойлойсуз? Мен азыр ал жөнүндө айтканга эрте деп ойлойм, себеби биз азыр комиссия иштеп атат бул боюнча. Бар болгондо себеби ал мезгилде элдин азчылыгына оппозицияны колдоп тургандар азчылыкты түзүп турганда. Ошон үчүн дана барган жерлерде буларды укпастан уруп кубалап буларды ээрчибей койгон эл. Ошентип булар апрель төңкөрүшүнү жасагандан кийин өздөрүнүн баштагы биз Кыргызстанды Бакиев кетирип туруп, биз Кыргызстанды гүлдөтөбүз, өнүктүрөбүз, өстүрөбүз деген элге убадаларын берген да убагында. Булар бийликке келген күндөн баштап эле соодалаша баштабадыбы? Тиги жерге эмнеге Ишматты коюп койдуң, меники койгон кадрды алып салдың, соодалашып кызматтарга акчалар менен коюп, же башка жолдору менен болуп, анан ячейкалардан акчаларды жыйнап алышып, каалагандай иштетишип, ошентип анан өздөрүнүн жүзүн көрсөтө баштады. Бул келген бийликти эл кабыл албай койду. Андыктан булар барган жерлерде дайым нараачылык менен күтүп алышып, буларга акарат келтирген учурлар болуп атты. Маселен ноокатка барып жолугушуп өткөрөбүз дегенде аялдар Отунбаева жанагы кээ бир дагы убакыт Исмаил Сакып жана башкалар барганда галоштор менен кубалап, булар арткы эшиктен анан спецназ менен качып кутулушкан. Ошко барган чакта, башка жерлерге барган учурда Бакиев кеткенден кийин деле булар спецназ менен өздөрү броно жилеттерди кийинишип, барган жерлерде эч качан эл жылуу кабыл алган эмес.
ел буларды таанып, бийлик деп тааныбай койду. Ошол учурда сепаратисттер өзбек туугандарды тукурган, мисалы өзбек элинде, кыргыз элинде эч бир күнөө жок. Булардын урушабыз, согушайлы деген эч кандай максат ниеттери болгон эмес. Мунун бир уч саясатчылары, жанагы Кадыржан Батыров, Инамжан Расулов белән Абдурасул, ошолор баш лидерлери баш болгон, бир уч лидерлери. Булар уже автономия алышыбыз керек. Баягы өлкөдөгү түзүлгөн кырдаалдан пайдаланабыз дешип, олкусоо болуп туруп калды да ошол мезгилде, өткөн мезгилде. Биз автономия алышыбыз керек. Бизге тилибиз мамлекеттик тил болуш керек. Биздин бир канча өкүлдөрүбүз дайым мынча бийликте ушунча процентти түзүш керек биздин кадрлар деп. Ошондой даяр болуп калган учурда бир убактылуу өкмөттү эл кабыл албай койгондон кийин булар эмне кылышын билбей туруп калган учурда сепаратисттер ошентип баш көтөрүп, элди уюштуруп, жанагыдай кылып даярданып жаткан мезгил болгон да. Анан кийин бул жерден булар ошол убактылуу өкмөт ойлонуп туруп, давай биз эмелер менен кызматташабыз, сепаратисттер менен деген максатта. Анан кийин булар ошолорду пайдаланып, айрыкча түштүктө нааразычылык күчтүү болуп туруп алган. Булар анан соодалашып, ал жөнүндө Кадыржан Батыров да көп жолу айткан. Ошол эле Отунбаева, Атамбаев, Текебаевдар да канча жолу кабыл алууда, канча жолу жолугушуп, кантип соодалашып, алардын макулдугун алып, ошол тилди мамлекеттик тил кылып беребиз, силердин койгон талаптарды аткарабыз, керек болсо автономияга чейин беребиз деп буларды көкүтүп, алар уже ошонун артынан аны даярданып туруп, анан кийин тополоңду 10-июнда булар баштап жүргөн да, тополоң башталып кеткен. Бул тополоң башталып атканда, ооба булар айткан ачык эле. Эми анча-мынча өлүм болсо, анча-мынча кээ бир адамдар жок болгон болсо, согуш талкалоолор болгон болсо эч нерсе болбойт. Себеби булардын максаты кандай жол менен болсо да бийликке келиш болгон да. Бийликке келиш болуп калган экен да көрсө. Натыйжада эмне болду? Мына канчалаган балдар, күнөөсүз балдар апрель окуяларында каза болуп, жабыр тартты. Канчалаган имараттар талкаланып, канчалаган зыяндар болду. Канчалагандары жаракат алды элдин. Ушулардын азыркы мезгил көрсөтүп атат. Жок, баки эмес, ушул убактылуу өкмөт күнөөлүү болгон экен да. Ушулар уюштурган экен да. Үчүнчү күчтөргө таянып алып, өздөрүнүн максаттарына жетиш үчүн. Булар бийликке келгенде апрель окуясында ошол жакшы мамлекет, жакшы доор, өнүккөн мамлекет түзөбүз деген да. Жыйынтык эмне болду? Бардыгы артка кетип, карызга батып, экономика отуруп калды. Мамлекет бир канча жыл артка кетти, өнүгүүсү. Ошонун артынан мына Ош окуясынан кийин, Оштогу болгон окуя дейм. Апрель окуясында болгон зыяндарды айтып кеттик. Ош окуясында канчалаган адамдар өлүп кетти, кырылып. 400 канча 500ге жакын деп жүрөт, а чындыгында бир топ өлүм көп болгон эки тараптан тең. Табылбай, дайынсыз калып кеткен канчалаган адамдар, жарандар болду. Ошто канчалаган үйлөр, канчалаган имараттар бүтүн талкаланып, Ош ушунчалык адам ыйлай турган абалда болуп калды да ошол мезгилде. Өрттөнгөн, тытылган, талкаланган, канчалаган адамдар жаракат алган, канча адамдар дайынсыз өлүп кетти. Ошонун баарына күбө болдук да, эл күбө болду. Жыйынтыгы мына ушу күнгө чейин эми ошол мезгилде дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе. Элдин канынан пайдаланып байыгандар болушту да. Кызмат, жооптуу кызматта турушуп, канчалаган миллиондогон жардамдар келип жатты Ош окуясынан кийин. Ош шаарын турукташтыруу максатында
talkalanan bardıq жерlerdi o kalına keltiriş maksatında, elge jardam katarında, bum jardamlar esepsiz kelip attı. El aralık uyumlardan, koşunan memleketlerden, Kırgızstan'dan ebegeysiz çok jardamlar kelip attı da, karajatlar. Mına şunun barın köpçülük bölgünü şol vaktagı hökümetin müçeleri, şol bilikte turgandары şol çurdagı dayısız жоқ bulmuştu da. Özlerinin faydalarını işletken boluş gerek degen hocamollar var. Sebebi oşo mezgilde ança mınça gana üyler kuruldu. Anın içinden dağı kurulgan birek üyler uşu günde el için kurulgan köy etajlı üyler jaraksa aldılar ol. Anda al жерде janagı jabırlanıp al жерге kirgen adamlar jaşay alбай kaldı. Oşol ушул кылган кылмыштар үчүн, кыянаттыктар үчүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү апрель окуясы үчүн дагы али толук жооп бере элек. Июнь окуялары боюнча дагы улар мыйзам алдында, тарых алдында, элдин алдында жооп бериш элек да. Бериш керек. Биздин комиссия буюрса ошол боюнча иштеп атабыз. Жыйынтыгын буюрса чыгарабыз.